республикалык тестирөөдө 216 балл алган. Минтип жергиликтүү бийликтин сыйлыгына арзыган Коңорчок айылындагы Насипа Жыргалбекова атындагы орто мектептин бүтүрүүчүсү Айым Рысбек кызы жалпы республикалык тестирөөдө 216 балл алган. Келечекте журналистканы тандаган анын мындай ийгилиги Актылар районунун быйылкы окуу жылындагы лидерлик көрсөткүчү болуп калды. Анын соңундагы дагы 7-си 200дөн өйдө упай топтошуп, жогорку окуу жайларга тапшырууда олуттуу артыкчылыкка ээ. Окуучунун ийгиликке жетиши үчүн 3 нерсе таасир этет да. Ал биринчиси ата-энеси, экинчиси мугалимдери аны окуткан, анан үчүнчү окуучусу өзү. Анан мага көбүнчөсү таасир эткен бул мугалимдерим менен ата-энем болду дейм. Алардын колдоосу, мугалимдеримдин мага деп жан дилимен берген чыныгы билимдери ошолор таасир этти. Негизинен жалпы республикалык тестирөөдө алыскы Актылар районунан 447 ат салышса, 325 110дон жогорку чекти багындырышкан. Ошондо аталган өрөөндөгү билим деңгээли 76% деп бааланды. Бул 2022-2023 окуу жылдарына салыштырмалуу дээрлик 20%га өсүш. Элеттик мугалимдердин пикирлеринде мындай жагымдуулук кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн эмгек акыларынын көбөйгөндүктөрү жана ошого жараша жоопкерчиликтин күчөгөндүгү менен түшүндүрүлөт. Ошону менен бирге эле билим уяларынын учур тылына төп методикалык куралдар жана технологиялар менен камсыздала баштагандыктары да өтө маанилүү факторлордон. Биздин мектебиме негизи кийинки акыркы жабдуулар менен жабдылган, компьютерлерибиз бар, техникалык жактан абдан жабдылган. 2023-24 окуу жылында 23 окуучу бар эле, 21 окуучу катышып тестке 86% камсыз кылды. Негизи 139 балдан 195 балга чейин болду. Төмөнкү балл алган окуучу болгон жок. Ал эми райондогу мыкты деп табылган Насипа Жыргалбекова атындагы орто мектепке жогорку кеңештин депутаты Мурадил Сыдыков өз эсебинен чет өлкөлүк жеңил унааны тапшырды. Мындай жакшы жөрөлгө 4 жылдан бери улантылып келе жаткандыгын айта кетүү абзел. Буга чейинки чөйрөсүнө Кадыралы айылындагы Сүйүнбек Атамбеков атындагы билим очогундагылар арзышкан. Бул ошол иш-чараны 2020 жылы баштаганбыз. Ушул окуучулар арасында бир мотивация болсун деп, стимул болсун деп, мектеп арасында стимул болсун деп, анан Кудай буйрса муну дагы улайбыз. Кийинки жылдагы ушундай мыктыларга машина, мектепке машина, окуучулар болсо ноутбук, мугалимдерге акчалай сыйлыктарын берип дагы улайбыз. Эгер өткөн окуу жылдарында Нарын облусунун, анын ичиндеги Актылар районунун көрсөткүчтөрү кыйла эле төмөн болсо, эми минтип чоң секирик жасалып отурат. Эң кубанычтуусу теңир толук 4 бүтүрүүчү алтын сертификаттуу болгондугунда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.